Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсүз. Студияда мен Мээрим Ташыбекова. Шайлоо жакындаган сайын партиялардын мүчөлөрү арасында ич ара ыркы келишпей ар кандай чырлар келип чыгууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын артынан да ар кандай сөздөр ээрчип жатат. Турсунбай Бакир уулу тизмедеги алдыңкы орун үчүн партия лидери Адахан Мадумаров 200 000 доллар алып жатканын айтып чыкты. Мынча акчасы жок экенин айткан соң курултайда кабыл алынган чечимге карабай тизмеден өзүн таппай калган. Андыктан Турсунбай Бакир уулу акыйкаттыкты талап кылып сотко кайрылганын жатыптыр. Бул окуянын чоо жайын өз оозунан угалы деп студиябызга Турсунбай Бакир уулун чакырдык. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Ошондой эле бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнөн дагы биз көп кишилерге чалып чыктык. Лидердин өзүнө чалдык. Токтосун Барманов аттуу адамга чалдык, координатор экен. Айданбек Акматовго чалдык, Исхак Масалиевге чалдык, бирок алардын бирин дагы айрымдар менен байланыша алган жокпуз. Айрымдар болсо биз бул тууралуу өзүнчө билдирүү жасайбыз деген жоопту беришип, түз эфирге келүүдөн баш тартышты. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү баштай берели. Сизге алгачкы суроом, сиз ошо бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесиндеги алдыңкы орун үчүн 200 000 доллар талап кылып жатат деп айтып чыктыңыз. Бирок партиянын өкүлдөрү башкача маалымат берип жатышат да, бул сөздөрдү четке кагып жатышат. Ошондо кимге ишенсек болот? Жеке өзүңүз айтып кетсеңиз кандай болду эле окуя? Бисмиллахиррахманиррахим. Ал жолугушта болгондордон сураш керек. Партиянын кызматкерлери ал жолугушуда жок эле. Анткени ошол күнү 20 август күнү тизмени оңдоп аткандар бул Адахан Мадумаров өзү, Темир Сариев, Курсан Асанов, Малабаев Мурат жана Өмүрбек Соналиев. Эми берки акыркы өкө жөнүндө турабыз деди. Анткени тизменин үстүнөн ручканы алып туруп, Темир Сариев менен Курсан Асанов өзгө оңдоп турушкан экен. Ошондуктан мага айтып калышты, ажеке капа болбойсуз дейт, тизмени дейт өзгөрттүк дейт. Мен айттым, анда кечеги курултай бекиткен тизмечи ал эмне болду? Өзү негизинен бир саясий партияда жогорку орган болуп курултай эсептелет. Курултайга катардагы мүчө да, партиянын лидери да баш ийиш керек. Анткени уставтарына жазылып турат. Эң жогорку органыбыз партиянын курултайы деп. Анан айттым, Адахан дедим, чакырыпсың дедим. Түнү менен сага смс жаздым эле. Сен жооп кайтарбай келиңиз сүйлөшөбүз дедим. Келсем мен ушу сөздү угатам дедим мен. Түнкү жазган смсте айткан элем, биз элге чыкканда таза болуп чыгышыбыз керек. Сен коррупционерлерди кошуп атыпсың, олигархтарды кошуп атыпсың дедим. Элге кантип чыгабыз деп жазсам, келиңиз деп айттың дедим. Келдим, эми келсем ушу сөздү угатам дедим. Эмне үчүн тизме жылды? Курултайга баш ийишибиз керек эле го десем, Адахан эмес, Темир Сариев айтып калды. Ажеке дейт, штабтар эч кайсы жерде жок экен дейт, агитаторлорго акча каралбаптыр дейт. Ошол үчүн биз акчалуу адамдарды кошушубуз керек дейт. Анан кийин мен айттым, анда канча сурап атасыңар десем, бул Курсан Асанов тизменин үстүндө иштеп аткан айтып калды, агай дейт, өзүң студентим болот ал. Ал чындыкты айтат дайым өзүм окшоп. Айтып калды, агай дейт, 200 000 доллардан беришип атат деди. Анан мен Адаханды карап айттым, Адахан иним дедим. Башында мени бүтүн Кыргызстанга чакырганыңа да, ушу эркек партиясы болуп кошулгула дегенде акча керек эмес деп айткан элең дедим. Кийин экинчи сөз болду. Жана шайлоого катышыш үчүн 5 миллион сомду алдыңкы 20 киши бөлөлү 250 000 сомдон деп. Ага макул дедим, эптеп табам дедим. Бирок 10 000 доллар тап дегенде мен айттым, мен кыйналып калам деп. Бир эле мен эмес. Ал эми өмүр бою мага окшоп эмгек майнага иштеген Өмүрбек Соналиев да айтып калды. Мага да кыйын болот деди. Бирок тапкыла деди. Кийин үчүнчү жолу акча жөнүндө сүйлөшкөндө айтып калды. Токи 250 000 сомдон төлөгүлө дейт. Биз жана 5 миллион төлөп коелу борбор шайлоо комиссияга дейт. Калган дейт, өз калооңор менен канча төлөсөңөр төлөгүлө десе, анда бул жакшы экен дедим. Анда мүмкүнчүлүк карап төлөбөз деп. Бирок ошол күнү 20 август күнү ушул сөздү уккандан кийин мен Адаханга айттым, Адахан дедим, мен эч качан таба албайм бул акчаны дедим. Ошондуктан дедим, түшүндүм дедим, эмне үчүн мени жылдырдыңар дедим. Экинчи десяткадан үчүнчү десяткага деп. Анан мен бир нерсе билгим келип атат дедим. Эми сен да намаз окуйсуң, мен да намаз окуйм. Бул сөз деген бар эле дедим. Бир эле мен эмес, эркек партиясы кошулду. Мен менен кошо 5 келишти дедим. Эми кантип алардын көзүн карайм десем, айтып калды, эми мен сөзүмдү туу кылып эле көтөрүп аласызбы? Айтсам айтыппын да дейт.
эми ушундай чукул убакытта акча керек болуп атат, туура түшүнөбүз дейт. Айттым, анда эмне үчүн башкалар жылган жок, эмне үчүн мени жылдырдыңар дедим. Анан андай десем, Темир Сариев айтып калды. Эми акчасы балалар ушу именно ушу биринчи 20-ка турабыз деп атат дейт. А кимдер алар десем, сиздин алдын дейт. Мадеминов Мурадыл турат дейт, СТПКдан. Атамбаевди дайым жанында жүргөн. Абдыманов Кутушев алда СТПКдан. Жамалдин Зиядин турат экен, алда азыркы жогорку кеңештен. Мен айттым, кечирип коесуңар дедим. Бирок Атамбаев өз буларды чимкирик деп айткан адамдарды алдыма коюп алсаңар, мен элге чыгып, урматтуу шайлоочулар, бүтүн Кыргызстанга добуш бергиле, биз тазабыз десем айтат, ажеке, токтоңузчу, алдыңызда тургандар кандай таза десе, эмне деп жооп берем дедим мен. Жок дейт, бизге акча керек деп калышты. Ошондо айттым, анда дедим, Адахан иним дедим. Раз Турсунбай Бакир уулуна ушул бүтүн Кыргызстандын өтүшү өтпөшү байланыштуу болсо, анда мен силерге уруксат берем. Мага 22-чи орун эмес дедим. Мен о тизменин аяк жагына тыгып сагыла дедим. Бирок мен эркекче сөзүмдө турам, мен силерге иштеп берем дедим бүтүн Кыргызстанга. Анан бул жерде мага эң татаал район берипсиңер дедим. Кара Суу районду берипсиңер. Ал жакта мага Матраимовдор бар, сиз аларга каршы иштейсиз деп. Макул дедим ага да дедим. Оор болсо да иштейм дедим бул жакта. Эми дедим, мени жылдырып койсоң мен эң чоң районго барып эмне дейм? Кымбаттуу кара суулуктар, мен 3-чү десяткадан келдим, добуш берип коелу деп айтам десем, карасам уже тизмени түзүп коюшуптур. Ошондон кийин ушу сөздү айтып койганда мен тизменин аягын тыгып сагыла деп туруп чыгып кеттим. Бирок сиз карасаңыз, тизменин аягында да жок болуп чыктыңыз. Ошону сен кызык болуп атат. Мен күттүм. Бир орунду береттир деп булар деп туруп. Анткени мен айттым да, бар иште мен эркекче сөзүмдө турам деп туруп. Анткени лабиз сөз чыгып кеткенде адам аткарыш керек деп туруп. Тизмени ич ала албайм. Офистеги жана айтып атпайбы, офистеги партиянын офистеги адамдар айтып атат, андай болгон жок. Аларды таптакыр жолотпойт экен кагаздарга. Өзгөчө тизмеге жана башка мындай керек өзүнө ылайыктуу иштерге. Ошондуктан алар биз билбейбиз, тизмени көргөн жокпуз, кабинетке кирип алышып эле ушу 3-4 тизмени оңдоп атат дейт. Анан Рахман Разыковго чалдым. Айттым, Рахман эке дедим. О тизмеде бармы, жокму, кайсы орундамын дедим. Билбейм, мен ошто жүрөм дейт. Тизмени көргөн жокмун дейт. Курсан Асановго чалсам, жардамчысы айтып калды, сот уланып атат аныкы дейт. Ошон үчүн сотто отурат дейт. Анан Өмүрбек Соналиевге чалдым. Ага айттым, Өмүрбек досум дедим. Эми өзүң уктуң дедим. Мындай болуш керек эмес эле дедим. Сөздө туруш керек эле. Бирок мейли дедим, мен кайсы номер койбосун иштеп берем деп мен айттым дедим. Номерим кайсы анда мындай десем, Туке дейт, мен вообще тизмени көргөн жокмун дейт. Ошону күндөн бери барган жокмун. Анда ким ана офистин жетекчисине чалдым. Дин Мухаммед деген жакшы жигит бар, саясий исполком төрагасы экен. Ага дейт, мен таптакайка жолотпойт дейт, киргизбейт дейт. Секрет, эч кимге звонить этсем, баары билбейт да. Анан 24 август күтөй дедим. Анда партия тапшырат да борбор шайлоо комиссия документтерди. Ошол күндө жарыяланбады. Бүт партиянын тизмелери чыгып атат интернетке. Бүтүн Кыргызстандыкы жок. Алдыңкы бир 7-10 чыгыптыр, ал жакта жок элем да. Анткени 19 августта бүтүн Кыргызстан курултайында жана алдыңкы 20 кишини окуганда ушуларга добуш бергиле дегенде мен 18 элем. Ошондо алдыңкы 10 кишинин арасы жок элем. Ошон үчүн эч каякта маалымат жок. Анан баары сурашты баштады. Ажеке сөзү барсызбы бүтүн Кыргызстан тизмесинде? Же жоксузбу? Фамилияңызды көрбөй атабыз деп. Мен айттым, өзүм көргөн жокмун дедим. Анан 25 августта келдим борбордук шайлоо комиссияга. Келип тизмени көрөйүн десем, Кыргызстан партиясынын чуусу бар экен, баардык ушу жыйында экен. Анан кийин өз каналымды эптеп септеп суратсам, ажеке дейт, тизмеде таптакыр жок экенсиз дейт. Анан мен чалкаман кеттим. Мен бүтүн Кыргызстан тизмесинен чыктым деп айтпасам. Анткени чыкканда мен мүмкүнчүлүгүм жок да. Анткени Эрк партиясы 13 августта курултай өткөрүп, бүтүн Кыргызстанга кошулдук деп 5 талапкер тизмесин бергенбиз. Анан мен бүтүн Кыргызстан тизмесине чыгыш үчүн мен мага кара Эрк партиясынын курултайы керек, чечим керек, бүтүн Кыргызстандан чыгып кеттик деп. Эрк партиясы курултай өткөн жок. Кече 19 августта бүтүн Кыргызстандын кезексиз 13 курултайы бизди бекитти тизмеде. Менде аудиозаписте бар, интернетте чыгып кетиптир ошол аудиозапистер. Мени 18-жылы окуду. Анан эле шайлоо курултайдын эртеси тизмеде мен жылып кеткеним бир. Анан келе БШК тапшырган документтер таптакыр атым аталбаганына ысмым жок экен. Мен таң калып, ошон үчүн мен кайрылып бир эле талап койдум. Урматтуу Адахан иним дедим. Экөөбүз бирибиз көптөн бери билебиз, 95 жылдан бери. Аскар Акаевде чоң оппозиция болуп жүргөнбүз. Чогуу мындай депутат болгонбуз. Эми БШКга курултай бекиткен тизмени бербей, оңдолгон тизмени берип сапсыңарбы дедим.
Мен таптакаякта атым жок дедим. Ошондуктан бир эле өтүнүч, бир эле талабым дедим. Курултайга барыбыз баш ийишибиз керек. Ошо курултай бекиткен тизмени БШК өткөрүп койчу деп. Ушунга үчүн ушу жалгыз талабым, башка талабым жок. Бул жакта телекөрүүчүлөрдөн суроо келип атат. Темир Сариев өзү партиядан чыгам дегендей кылып атты эле, анан ал кандайча тизмени өзгөрткөнгө тиешеси бар болуп атат деген суроо экен. Ал кезде ал чыгам деген жок. Бул курултайдын эртеси болуп аткан сөз. Анткени мен 20-августта деп бир тактап коеюн. Мен 19-нан 20-сына карата түнү СМС жазгам, андан кийин мага кабар келди, тизмен оңдошуп атат деп. Ошондо мен түнү СМС жазгам, эртеси кел деди мени. Эртеси мен таң атканда. Анан 12-де бардым. 12-де эмес, кичине кечигип бардым. Барсам ошол жерде бизге дейт тапшыр деп Адакан айтып калды. Кимге десем, үчөөбүзгө дейт. Курсан Асановго, Темир Сариевге мага тапшырышты тизмени силер бүтүргүлө, оңдогула деп туруп дейт. А берки экөө Малабаев менен Мурат Өмүрөксөналиев эми кеңешип бирге турушкан окшойт. Бирок бешөөлөдө кабинетте. Ошондуктан Темир Сариев анда кетем деген жок. Негедир ошо тизмени өзгөрткөндөн кийин анан кийин Темир Сариевдин мен эмес кайрылысын угуп калдым, мен кеттим деп. Анда кеткен жок, ал тизмени оңдо ошол эле турат. Главное ошол эле. Анткени дан мурдагы шайлоонун тизмесин алып алыптыр. Адаханга, Курсан Асановго, Өмүрөксөналиевге, Мурат Малабаевге, мага да ошол өздөрүнүн эмелерин пикирин айтып ушуну алыш керек деп Темир Сариев башкарып аткан экен. Мына кече күнү мен ушул көрсөтүүгө даярданып жаткан учурда албетте ошол партиянын өкүлдөрүнөн да киши чакырууга аракет кылдым, себеби бир тараптуу болуп калбасын дедим. Токтосун Барманов аттуу координаторго көбүрөөк байланыштым. Ал болсо айтат, алдыңкы тизмеде турган мисалы Темирлан Сманбековду айтты. Дагы 4-үнчү тизмеде турат, дагы бирөөнү айтты. Ушундай эле акчасы жок эле кишилер, биз алардан акча алган жокпуз. Анан биз кантип ошо Турсунбай ажыдан биз акча талап кылалык. Биз болгону 250 000 сом эле сураганбыз, себеби бул партияга мүчөлүккө деп алына турган акча болчу деди да. Сиз ушул суроолор, сөздөргө кандай карайсыз? Токтосун Пармановду мен терең сыйлайм. Анткени ал Эрк партиясында менин мурда биринчи орун басарым, акын, Жубай болсо силердин коллегаңар журналист кыргыз туусунда. Ошол досумдун иниси Кара Сарайда аким болгон, ошондуктан мен терең сыйлайм. Азыр бул билбегендиктен ушуну айтып атат да. Анткени бул таза позиция кармаган жигит. 250 000 сом жөнүндө эми ал партия өтүш эмес. Ал жана шайлоо катыш үчүн 5 миллион сом төлөш үчүн. Ага биз макулбуз, макул болдук, табабыз дедик аны туугандардан, достордон сурап деп туруп. Анан жана сүйлөшүүлөргө бул жолу турган жок да. Жана мен киргенде эле Адахан айткандай, биз үчөөбүзгө тапшырды деп, ушу Курсан Асанов, Темир Сариев, Адахан Мандубаев үчөөнө тапшырган экен да буну. Ошондо бул сөздү узкий круг билет экен. Ошол үчүн мага ошондо айтып атпайбы? Сынын алдына койгондорбуз дейт. Мен суроо бердим, канча берип атат дегенде. 200 000 доллар берип атат деп ушу Курсан Асанов лично айтты. Мен айттым, анда Адахан мындай акчаны мен таба албайм дедим. Анда мени ушу Турсунбай Бакиров үчүн эле партия өтпөй калса, анда мен тыкла дедим списктин аягына дедим. Мен макул, мен иштеп берем дедим баары. Сөздө турам дедим. Ошон үчүн бул Токтосун Парманов билбейт бул сөздөрдү. Сиз ошо жаңыдан партияга чакырууга түшүп атканда, сиз алар тараптан түштү эле чакыруу же сиздер өзүңүздөр сунуш кылдыңыздар беле? Мага Камиля Талиева карындашым айтып калды, сизди Адахан Мадумарович издеп атат деп, телефон чалса алып айтасыз деп. Эми белгисиз номер болсо албай койгондурмун десем, анда байланышыңыз деп номерин берди. Байланышсак, ажеке келбейсизби дейт. Анан барсам, Туке дейт. Ушу биз менен чогуу чыкпайсызбы шайлоого дейт. Мен ага чейин мекенчил менен сүйлөшүп аттым эле. Даны 2-3 партиялар айтышып атты эле, бизге эле кошулуңуз деп. Бирок ал жакта акча алабыз деп башынан айтып коюшкан. Мага бул кыйын маселе дедим. Мен 5 жылдан бери жумуш жүрөм. Биздин партия бул эми чын айтканда бул кедейлердин партиясы дедим. Эң байым мен дедим. 5 жыл жумуш жасап отурам дедим. Ошондо акча сурасаңар мен кошула албайм десем, ана Адахан айтып калды. Биз ал партиялар эмеспиз дейт. Биз силерден акча албайбыз. Буга менин орун басарым Айдар Халиков күбө, ал мурда күнү өзүнүн видео кайрылышын чыгарыптыр. Бүтүн Кыргызстан мүчөлөрүнөн кайрылып, мына мен күбөмүн дейт. Башына акча албайбыз деп аткан эле деп туруп, бизден Эрк партиясынан деп туруп. Ана ошондой сөз болгон эле. Ана экинчи жолу чогулганда бизде анда биринчи 20 депутат, алдыңкы депутатка киргендер чакырды. Ошондо айтып калды, өтүнүч дейт. Жана 250 000 сомдон шайлоо залогун төлөш үчүн керек дейт. Анан жалпысы 10 000 доллар деди. 10 000 доллар калганын эмеге шайлоо фондуна төгөсүңөр деп. Ошондо Сманалиев экөөбүз айттык. Биз 250 000 сомду төгүшүбүз мүмкүн, акча чогулдук. Но калган акчаны таба албайбыз десек, анан кийин үчүнчү жолу чогултканда айтып калды. 250 000 сомду төгө бергиле. Калганын дейт өз калооңор менен мүмкүнчүлүгүңөрдү карап кыла деп. Бирок 4-нчү жолу акча жөнүндө сөз болгондо, жана мен айткан 20-августта ошол 5 отурган экен кабинетте. Ошондо айтышты мага. Демек башында акча жөнүндө анча деле сөз болгон эмес, талап болгон эмес. 250 000 сом сураган биз туура түшүндүк. Баары шайлоого керек деп. Аны беребиз дедик.
но кийинки акчалар уже чоңоюп кетти да. Сизде коомчулук эми бул окуяны ар ким ар кандай кабыл алып атышат, анан айрымдар айтып атат, ажы башы менен ушинтип чыр баштабай эле койсо болмок дегендей кылыпчы, бул атайын ошо партияны каралоо максатында болуп атабы дегендей кылып. Эгерде мен өзүм келип сурансам Адаханга, мени кошуп ал эрк партиясы менен кошо деп туруп, же болбосо буларды жана менде кээкисин угуп атам мен, ак үйдүн заказы, анда ак үй суранса Адахандан, Адахан эптеп, эми ортодо адамдары бар да, эптеп мени коштуруп алса, бирок Адахан Мадумаров өзү чакырып атпайбы? Мен айтып атам, 3-4 партия менен сүйлөшүп жүргүзүп аттык эле. Даже акыркы сүйлөшкөнүбүз, бул Мекенчилик партиянын төрагасы Камчек Ташиев менен эле, ага айтып калдым. Азыр ушундай сөздөр сүйлөшүүлөр болуп атат. Анчында сен барсың дедим, антке Садыр Жапаров экөөбүз былтырдан бери бирге өзүп аткан элек Мекенчилик партиясы деп. Анан бул жерде азыр Адахан Мадумаров мына кече чакырды. Адахан Мадумаров канча акча деп сурап атат деди. Мен айттым, качча келем дедим, акча албайм деди. Ооба ажеке деди, бизге битке акча беришиңиз керек. Анда ал акча жок сурабаса, ошо Адахан негизиге бара бериңиз деп алды айтып калды. Ошондуктан акча жөнүндө башка сөз жок эле. Бул жерде жанагындай чагымчылдар мен айтышым керек, чычалабагылачы. Мен болгону тез мен таң калам да карындашым. Өзү бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайынын чечимине баш ийгиле деп бүтүн Кыргызстан партиянын күбөрмандары, мүчөлөр айтыш керек эле да. Бул жерде болсо мен тизмеге кошулган эрк партиясы төрагасы мен суранып атам, бүтүн Кыргызстан партиясы курултайынын чечимине баш ийгиле деп. Бүт мага жана чабуул жасагандар, асылгандар, тийишкендер бүт баары ушу жеке маселе өтүп кетип атат да. Как будто ушу Адахан экөөбүз урушуп кеткендей. Экөөбүз урушкан жокпуз. Просто мен айттым. Эгерде ушу Турсунбай Бакировна шайлоонун тагдыры чечилип атса, мен үчүн бүтүн Кыргызстан өтпөй калып атса, ушул анда 20 кишинин таптык алыска жылдырып сал деп айткан сөзүм ушул. Ошол сөзүм жакпай калды. Анан кийин жана айткан сөздөрүм, емишима чимкиликтерди, олигархтарды, коррупционерлерди коштуң деп тур. Кошкондо да мен алдыма коюп койсун деп. Мен эртең элге камып чыкканда ушу сөзүм катуу тийген окшойт. Ата экөөбүз урушкан жок эле, ушу акыркы күнү сөздү айттым. Ада кандай тизмени мен жылдырып сал. Болгону ушул жерде ошон үчүн дайыма натыйжаны караш керек эмес. Себепти издеш керек. Эгерде Адахан Мадумаров курултайдын чечимине баш ийип туруп, мен 18-орунда калдырганда, ошондо бул чыр-чатак чыкпайт эле да. Ошону эч ким ойлонбойт да. Как будто Турсунбай Бакиров өзү келип чыр-чатак чыгарып атат. Менде эмес себеп. Мен баш ийдим. Мен даже мына силерге айтып атам, мен бүтүн Кыргызстан көрөрмандары. Мени тизмени аяна койсоң иштеп берем дедим бүтүн Кыргызстанга. Бирок аяна жылдырбайт. Таптакыр жокмун го тизмеде. Эң кызыгы ушул. 5 жылда бир жолу болот парламент шайлоо. Мен жалгыз келген жокмун бүтүн Кыргызстанга. Мен эрк партиясы менен келдим. Эми эрк партиясы менен кечирим сурап атам. Анткени мен мына ошодан 5 талапкер бар эле, курултай болгон эле. Баарынан кечирим сурап атам, кечирип коесуңар. Мен ишенип, силерди баарыңарды бүтүн Кыргызстанга кошуп коюпмун. Мына эми шайлоодо катыша албайсыңар. Мен жаш балдарды койдум эле, 35 жашка чейин өссүн деп. Бири да мына эми колдон албайт өз укугуна. Өкүнүчтүү бул эми, бирок мен кечирим сурап атам эрк партиясы. Дамир жыл кечирим сурайын эрк партиясы мүчөлөрүнөн. Кечирип койгула мени. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жана башта айтып кеткендей эле бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүнө кайрылдык. Балким алар дагы ушул көрсөтүүнү көрүп жаткан болсо, алар да өз тарабынан кандайдыр бир өзлөрүнүн чындыгын айткылары келсе, биздин студиябызга телефон чалууга аларда мүмкүнчүлүк бар. 0312 59 25 04 номерине чалып, Турсунбай Бакир уулуна өзлөрүнүн дагы сөздөрүн айтып, балким өзлөрү каалаган чындыкты дагы айтса, биз аларга дагы саат 11ге чейин убакытлары бар, убакыт бере алабыз. Азыр болсо бизде телекөрүүчүдөн суроо келиптир. 3717 менен аяктаган абоненттен. Ассалому алейкум. Сиз Адахан мырза экөөң канча жыл депутат болдуңар, эмнени өзгөрттүңөр деген суроо экен. Алейкум ассалам. Эми экөөбүз дайыма эле бир мезгилде депутат болгон жокпуз. 95 жылы оппозиция катарында чогуу депутат болгонбуз. Анда Аскар Акаев режимине каршы күрөшкөнбүз. 2000 жылы чогуу депутат болгонбуз. Анан оппозиция болсондо Жогорку Кеңештин депутаттары Туңгуч Аккачы кылып шайлады. Туңгуч Аккачы болуп иштегем. Адахан Мадумаров кийин да депутат болду. Мен үчүн даже төрага да болду. Ошол как раз экинчи срок, үчүнчү срокто экен. Үчүнчү могу чакырылышта спикер да болгон. Мамилебиз жакшы эле, үй бүлөлөр менен доспуз. Айтып атпаймынбы, бияк жеке Адахан экөөбүз урушкан жокпуз. Маселе ошо туруп калды, мени тизмеден алып салганы. Эми бул суроо сиздики башка болуп атат. Адахан өзү жооп бериш керек сиздин сурооңузга. Мен болсо, Кудайга шүкүр, дайыма Жогорку Кеңеште депутат болгондо мыйзам жазуу боюнча алдыңкы 10 депутат ичине киришилем. Эми бул жерде биринчи чакырылышта закондорду айтсам, белгилүү закондордон бул Жогорку Кеңеш 2 палаталы болгондон кийин мыйзам жок эле, мыйзамсыз иштеп аткан эле, ошондуктан 96-жылы
мыйзам жазып жогорку кеңештин депутат статусу деп мына ушунга чейин менин мыйзам менен жогорку кеңеш иштеп келип атат. Эми албетте өзгөртүүлөр киргизди, анткени партиянын тизимени шайланып калышты. 2 палата жойулуп 1 палата болуп калды, но бирок ошол мыйзам менен. Жана омбудсмен ак катчы жөнүндө мыйзамым, анан электр энергетика жөнүндө ал жерде мисалы жана свет өчүп калчу эле көп 90-жылдары. Ошондо кайра эле свет берип койгондо холодильникте телевизор күйүп кетчү эле, ошо эл көп арызданчу эле. Ошондо мамлекет кайра ошолор тарткан ошол зыянды төлөп бериш керек деп ошол закондо мен жазганмын. Мындай закондор көп. Эми акыркы 5-акылышта 3-чү жолу болдум депутат. 2010-дон 2015 чейин. Аякта эми белгилүү закондорум бул эми педофилияга каршы жана өмүр бою эркиндикти ажыратылат дегенде мен киргиздим. Түрмөдөн отуруп чыккан адам эч качан балдар менен иштей албайт. Анан химиялык бычуу кастрация педофил десем, эми ал закон өтүп, президент Атамбаев кол койбой койду. Мындан тышкары сиз элге пайдалуу эле мыйзамдарды сунуштап жүргөм деп айтып атасыз. Бул ирет сиздин ошол мандат алууга же парламентке барууга кызыктар болгонуңуздун себеби эмнеде? Мен эми партиянын төрагасы болгондон кийин партиянын программасын ишке ашырууга жооп берем. Болбосо партиянын программасы кагазда эле калат. Мына Кудайга шүкүр 3 жыл депутат болгондо партиянын программасын көп эле ишке ашырып алдым. Ошон үчүн уставды өзгөрттүк. Бул иштер аткарылды деп туруп. Азыр кайра ушу программанын максаттарын ишке ашыруу үчүн сөзсүз парламентте болушубуз керек. Сиздердин партия менен ошол тиги сунуштаган партиялар менен биргеликте сиздердин программаны ишке ашыруу болгон, максатыңыз. Албетте. Программада эмнелер бар эле? Анткени бүтүн Кыргызстан программасыны мен карап көргөндө окшош экен. Бардык элдин кызыкчылыгы үчүн, бардыгы мамлекет тартипти киргизүү боюнча, жоопкерчиликке, коррупцияны тартуу боюнча, коррупцияны көрүш бүт баары биздин программа окшош экен. Болгону башка партия ошон үчүн биз кошулганды туура таптык. Мадам барып суранганда биз жок деген жокпуз. Өзү чакырды, биз макулдугубузду бердик курултай менен. Сиз ошо бүтүн Кыргызстан менен биригүүнү тандап алганыңыздын себеби бул алардын өзүнүн сунушу болгон. Сиз болбосо башка партиялар менен деле сунушу болгондо да акча сурабайбыз деген. Болбосо башка партияларды айтып аткан эле, бизге кошулсаңыз акча төлөйбүз деп туруп. Анткени аларда ушундай экен. Биринчи алдыңкы 20 депутат койгондор акча берет экен. Бирок мен көп бере албайм деп эскерткем. Азыр дагы бир абоненттен суроо келиптир. 20-31 менен аяктаган абонент. Турсунбай Бакир уулу, алдамчылык экижүздүүлүгүңүздү токтотсоңуз, жашыңызга ылайык болсоңуз, канча жылдан бери депутат болдуңуз, элге эч керегиңиз тийбеди деген суроо экен. Эми бул фейктерди мен түшүнөм. Атайын эле булар телефон чалдырышат. Анткени бул өзү сабатсыздыгын көрсөтүп атат. Эгерде бирке саясат түшүнсө, жана мен айткан нерсем билет эле, 95 жылдан бери эл үчүн күрөшүп, оппозиция болуп, бир туугандарымы, уулуму камады. Аны эми айтып отурсам ал көп нерсе болуп кетет. Ошондуктан мен бир эле жооп берем. Сен бүгүн аман болуп мага телефон чалып атканыңа мен себепкер. Анткени 99-жылы депутат болуп туруп, Баткен согушун Афганистанга барып басып токтотуп, мажахеттерди Кыргызстандан чыгарганы жалгыз мен барганмын. Эч ким барбай оны. Согушкан батырлар баары карбайттын астында эле. Ошондо бүгүн тирүү сүйлөп атканың, же атаң, агаң тирүү болсо мен себепкермин. Ошол үчүн бир нерсени айтайын, атаң мусулман мактанбайт. Ошондон фейк болсоң да, атайын заказ болсо да, битке мында Кудайдан коркуп суроо берсеңер, анткени акырет күнү тил менен күнөө кылганыңар үчүн да жооп бересиңер. Акыретиңер оор болуп калат, иним. Азыр болсо кыскача жарнама бар экен. Жарнамадан соң биз кайрадан жолугушабыз, кайрадан маегибизди улантабыз. Чоң ассортименттеги түрдө саркеч көз айнектерди сиздерге сунуш кылат. Биздин адистин жардамы менен ылайыктуу көз айнек тандап алыңыз. Дарегибиз Жалал-Абад шаары, Плаза соода борборунун сол бурчунда.
урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Биз Турсунбай Бакир уулу менен ошо бүтүн Кыргызстандан эмне себептен чыгып кеткени тууралуу маектешип жатабыз. Ошо Турсунбай мырза, буга чейин сизден башка дагы бир нече талапкерлер ошол бүтүн Кыргызстандын катарынан чыгып кеткен эле. Анын себептерин сизге таанышпы? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Эми мен угуп калып атам, интернеттен, жаңылыктардан тигил же бул чыгып кетти. Мен алдында чыгып кетишкен. Бирок алар менен жолуккан жокмун. Бул жерде менен кийин чыккан бирөө менен сүйлөшүп калдым, экөө менен. Бири ошол Ош шаарынан койгон Шерзат Сабиров, алдыңкы турган ушу өзбек улутундагы талапкерлерден эле. Ал айтып калды: "Ажеке, дейт, сиз тизмеден таппай мен да чыгып кеттим" дейт. Анткени дейт, сиз деп биз макулдугубузду бердик эле, анткени ажылар бар экен деп туруп, биздин 5 мал намаз окуйбуз деп. Анан кийин ал да ушундай айтып чыгып кетиптир. Мен каршымын. Мындай тизмеден орун алмаштырганыңарга, анан башынан эле ушундай баштадыңар, ишенбейбиз деп чыгып кетиптир. Андай экөө үчөө менен сүйлөштүм. Но азырда угуп атам, дагы чыгып кетишип атыптыр деп туруп. Анткени мен айтып атпаймынбы? Тизмени эч ким көрбөй, бүгүнкү чейин тизмени эч ким көргөн жок. Ошондуктан өзүн таппагандар чыгып кетип атат. Же болбосо жана алардан сурабай, алардын ордуна олигархтарды коюп койсо, албетте чыгып кетет да. 37-73 менен аяктаган абонент суроо бериптир. Ассаламу алейкум байке. Адахан элге иштеп берет деп ойлойсузбу деген суроо экен. Алейкум ассалам. Мен эч качан бирөөнү каралабайм. Азыр да айтып атам, мен Адахан жөнүндө, жеке жашоосу жөнүндө бир жаман сөз айткан жокмун. Мен болгон бир талап койдум. Курултайдын чечимини сыйлап туруп, чыныгы тизмени Борбор шайлоо комиссия тапшырып коелу деп туруп. Болду, башка талабым жок. Мен мыйзамды сактаганды чакырып атам. Курултайны сыйлоого. Кандай иштеп берет? Эми мен ойлойм, башкаларга караганда эми Адахандын жөнөмдүүлүгү бар. Эч болбосо тили менен сайрап, же болбосо сындап турат. Азыркы мал мунчукпаган отурган балык же ташбака депутаттарга караганда албетте көрүнүктүү депутаттардан болот. 15-64 абонентинен келиптир. Өзү 7 областтан 7 депутат болсо эле жетмек. Булардын айлыгы канча жетим жесирди багат эле дейт. Ошо депутаттардын санын кыскартуу маселесине сиз кандай карайсыз? Албетте 120 депутат көп. Биз күрөшкөн Акаевдин режими учурунда биз 105 Азыр болсо мен ойлойм бир 75-80 депутат жетишет деп туруп. Бирок ал үчүн инеми карындашым билбейм, 2010-жылдагы конституцияны өзгөртүш керек. Ошондуктан биз дайыма талап кылабыз, Эрк партиясы талап кылат, 93-жылдагы конституцияга кайтып келели деп. Анткени 2010-жылы референдумду эптеп-септеп өткөрүшүп, анткени мыйзамсыз өткөн референдум эсептейм, ушунга чейин парламент республика жарыялап, анан кийин киргизип коюшкан. 120 депутат партиянын тизмеси менен келет деп. Шу экөөнү да жок кылыш керек. Санында партиянын тизмеси менен келет дегенди жок кылыш керек. Бул боюнча да бүтүн Кыргызстандын биздин пикирибиз окшош экен. 11-65 менен аяктаган абонент дагы суроо бериптир. Ассаламу алейкум. Таксыр, жаштарга орун берүү мезгил келди го. Эски депутаттар орун бошотсок деген оюңар барбы? Аллах ыраазы болсун дейт. Алейкум ассалам. Таң каламда ушул өзүнүн мусулмандык көрсөткүсү бар, бирок баары мындай алыстап кетет да иман жолунан. Биринчи мусулмандыкты сабырдуулук болуш керек. Экинчиден болсо биз башкаларга караганда, ошо теңирчи, сеңирчи атеисттерге караганда билим илимибиз боюнча жогору турушубуз керек. Анда мында суроо берсеңер мен өзүм уялып калам. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, жогорку кеңештин ай бир 4-сү жаштардан болуш керек. Жаштар келип атат, бирок кайсы жаштар келип атат маселе. Эптеп эле жаштарды көрсөткөнү аракет кылышып атпайбы? Алдына коюп коюшат, артынан эски карышкылар турат. Ошондуктан жаштардан да мыктысы келиш керек. Имандуулар, билимдүүлөр, илимдүүлөр. Андай жок болуп атпайбы? Мына алтынчы чакырылышта кимди айта аласыңар? Андай жаштарды мен билбейм. Анан экинчиден болсо, мына мен 5 жыл мамлекет жумушта жокмун. Ордума кайсы жаш келдиңер? Ошондуктан биз жашпыз эле паспорту көтөрө албай, паспортта туулган датасынан башка сөзсүз тажрыйбаң болуш керек. Мен келсем мына өзгөртүп берем деп туруп, мен тажрыйбам бар, мен айылда ушул иштерди кылып бердим, көчөмдө, шаарда ушундай иштерди кылып бердим деп. Экинчиден болсо, билимиң болуш керек. Анан келе сабатсыз болуп алып туруп, бийликке келем десең, көрдүк кандайды, мына 5 жыл унчуп отурушты депутаттар. Сабатсыздардын кереги жок экен, эптеп дипломду сатып алгандар. Үчүнчүдөн болсо, өнүккөн өлкөлөрдү карасак, ошол Американы алып көрөлү, Трамп канча жашта? 70-тен ашкан, 72-73 жашта. Синцзяпин 70-ке жакындап калган.
бардығына үлгі болған, өрнек болған, ең мықты мемлекеттің өзгөрткөн Ли Куан Ю ал да 70-тен ашқан болған. Коммунист Қытайды айтпай қойын. Бүгінгі ең күшті мемлекет Қытай. Жаштан қарап көргілі. Бары 60-70-тен жоғары. Малайзияны қайра оңдып, мықты жолы қайтарған Махатхир Мухаммад 95 жалды. Махатхир Мухаммад 95 жашты. Ошондон кеп жашта эмес, кеп жүрөктө иманда, жүрөгү мекеним, элимде соқпойбу. Аз жаштарды көрөтпайбыз көңүлү. Мына 5 жыл өттү, кимди айта аласыңар азыр? Сиз азыр ошо Кыргызстанда бычакка сап болчу, ушундай жакшы эл үчүн иштеп бере турган жаштар жок деп эсептейсизби? Таптакыр жок деп. Бийликте жок. Ошон үчүн мен сурап атпайбы, бир эле паспорту көрсөтпөй, илимдүү, имандуу жигиттерди, келечеги бар мыкты жигиттерди алып келгиле деп туруп. Андайлар бар, бирок алар жогорку кеңеште жок. Аппарат өкмөтүндө, президент аппаратында андайлар көргөн жокмун мен. Эгерде көрүнсө көрүнөт эле. 56-99 менен аяктаган абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Бир мандаттуу парламенттик шайлоо өткөрүүнү качан баштасак болот? Ошондой болсо туура болот эле деп эсептейм дейт. Эң туура. Бул боюнча да Эрк партиясынын бүтүн Кыргызстан партиянын көз караштары окшош. Ушу макулдук берген себептер да ушу бирөө. Анткени бизде саясий партиялар, мына өзүм Кыргызстанда туңгуч саясий партиянын төрагасымын. Эрк партиясы 4-октябрда 91-жылы расмий катуудан өткөн, биринчи болуп биз өткөнбүз көз караңыз Кыргызстанда. Бирок ушундай болсо да мен бүгүнкү күнү толук саясий партия менен келүү системасына каршымын. Анткени эл түзгөн партия 1, акчасы бала түзгөн партия 2. Азыр болсо эл түзгөн партиялар, мен ушу айтып кетем, өзүбүздөн башка ушул Асаба, КДК партиялар, бул биринчи түзгөн партиялар. Анан кийин түзгөн партиялар, бул мазык жогорку кеңеште отурган 5 партия. Анан тышкары дана жаңы түзгөн партиялар, бүт бар акча түзгөн. Башка сөзүм айтканда, элдин демилгеси менен эмес. Ошо 1 миллионердин акчасына түзгөн партиялар. Бул партиялар келсе, бул парламенттик партиялык система эмес. Бул ошо бизнесмендин жеке кызыкчылыгын коргой турган мамлекеттик органга айланып кетип атат. Ошондуктан бир мандаттуу округ Кыргызстанга азыр керек. Же болбосо биз Эрк партиясы сунуштагандай, Орусия, Украинаны көргөнүбүздөй, ал жакта аралаш система. 50% депутаттар партиялык тизме менен келет, 50% депутаттар бир мандаттуу округтан келет. Бизде аябай суроолор көп болуп атат, баарына жетишип калганга аракет кылалык. Азыр биздин 3 мүнөтүбүз калыптыр. Сиз жана айтып атпайсызбы, жаштар жок деп ошого жооп кылып, билдирүү жөнөттүр. 1165 менен аяктаган абонент. Андай жаштардын парламентке келгенге акчасы жок да деген. Мына. Эми көз карашы окшош болуп атат. Менин да парламентке келген акчам жок болуп калды. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Турсунбай байке, сиз эми депутат боло албайсызбы? Азыр дагы аракет кылып көрбөйсүзбү дейт. Жок, анткени 20-августка чейин бүт партиялар, шайлоого катышкан партиялар өз курултайын өткөрүштү. Азыр бир да партия өткөрө албайт, анткени мөөнөт өтүп кетти. Бир нече суроо бериптир. 0700 менен аяктаган абонент. Мадумаров шайлоолордо өттүм дейт, бирок парламентке кире албайт. Эмне шайлоочулардын жообун коргой албагандыгы деген. Эми эскиден бул нерсе башталган. Биринчи ката биринчи президенттин сөзүнөн кеткен, анткени эсиңерде бардыр. Эгерде жаш балдардын эсинде жок болсо ата-энеңерден сурасаңар болот, жага эжеңерден. Талапкерлер берген ала бергиле. Бирок көчөгө кирип өзүңөр чечкиле деген сөз туура эмес болгон да. Тескерисинче президент ушу пара бергендерди карматкыла, органга тапшыргыла, камагыла деген ордуна берген ала бергиле. Көчөгө кирип өзүңөр добуш бере бергиле дейт. Мындай нерселерди биздин элибиз башкача кабыл алат экен. Биз Европа болсок мейли эле. Бирок кыргыздарда, ушу өзбектерде бар экен, алгандан кийин кайтарышыбыз керек жакшылыкты деп. Же болбосо кээ бир талапкер эсимде бар, күлкүлүү нерсеге барган, бүт шайлоочулар туз таратып, эми мага добуш бересиңер, туз урат деп туруп, ошондон коркуп калышыптыр. Ушундай нерселерге алып келип атат. Ошондуктан азыркы президент Сооронбай Жээнбеков биринчи президент сөзүн жокко чыгарыш керек. Ким алып атса, ким берип атса параны, мына мен буйрук берип атам, органдарына кошуп камагыла жок кылалар деп айтыш керек. Анткени президент сөзүн президент жок кылат. Дагы бир кыска убактыбыз калыптыр. Сиз Турсунбай байке ыйманды сүйлөйсүз. 2010 жылкы шайлоодо менин үйүмөн чай ичип, анан жогорку кеңеште кабинетиңизге киргенде кабыл албай койгонсуз. Башка кишиге кирип сиз менен амандашып кетейин деген болчумун, сөз жок сизге дейт. Бул бекер сөз. Анткени мен кайра эле айтып атам, жогорку кеңештин архивин азыр кайрылса болот. Эң көп элди кабыл алган алдыңкы 5 депутатка мен кирем. Тескерисинче көчөгө чыкканымда башка депутаттар кире албаганда суранчылы, ажеке бизди киргизип коюңуз. Анан мен алдап салдап ал депутаттарга айтчу элем. Мына жардамчыларына кабыл алып койсун. Бул калп сөз. Айтып атпайм, мына кичине уялсаңар мындай суроо бергенде. Акыркын жооп берип каласыңар. Эң көп кабыл алган мен даже бу жакта төрага да айткан. Чет өлкөдөн дагы бир суроо келиптир. Ошону акыркы жолу берелик. Ажекеге суроо: эмне үчүн бүтүн Кыргызстан? Башында акчаңыз жок үчүн ушул партияга бардыңызбы? Башка партияларда акча алышын билесиз да, ошол жака барып аларды айтсаңыз болбойт беле дейт. Мен айттым жана.
ооба башка партиялар акча сураган, бирок алар сураганда айткан алдыңкы 20 депутатка турсаңыз акча бересиз. Акчаңыз жок болсо кийинки турасыз 20-дан кийин деп туруп. Мен ойлонуп көрөйүн дегем. Ошо мезгилде Адахандан сунушту. Мен ал партиялардан эмесмин, мен акча сурабайын деп. Албетте, любой адам ушуну тандайт да. Дагы бир суроо, кызыктуу суроо экен. 55-50 менен аяктаган абайден. Турсунбай Бакир уулу, бул кылганың эркектин иши эмес. Адаханды сүйлөштү, сындашты билет дейсиң. Сүйлөп сындаш үчүн баш болуш керек. Адаханга карата пиарыңарды токтоткула. Сен Ажоонун же Мекеним Кыргызстандын заказы менен ушундай кылып жатасыңар. Адаханга окшоп Ажоого алдында отуруп тике карап сүйлөгөн эч ким боло элек ушул күнгө чейин деген суроо экен. Кымбат суроо берген бир тууганым. Адахан жөнүндө бир жаман сөз айттым, буну ошо эфирде айткычы өзүң. Эми айтып атпаймынбы, кичинема чындыкты сүйлөгөндө Кудайды, акыретти ойлоп сүйлөбөйсүңөр. Анан келе Турсунбай Бакир уулу ушул Борбор шайлоо комиссия сотко кайрылам деп, Адахан каршы деп оюңарды токтоткула. Мен гана айтып атам, натыйжаны карабагыла. Натыйжа ушундай болду. Мени Адахан тизмеден чыгарып салды. Мага айтпай, курултай чечимине баш ийбей. Маселе себепте болуп атат. Эмне үчүн ошону кылды? Мен ушунга чейин түшүнбөй атам. Эгерде мен тизмеде болсом, албетте бүтүн Кыргызстанга мен үгүттө жүргүзүп жүрөт элем. Азыр да айтып атам мен. Эгер даже мени 120 кылып койсо мен барып иштейт элем бүтүн Кыргызстанга. Мен сөздө турам. Бирок сөздө турбагандарды коргоогонда чычалабагыла. Биякта чындыкты издегиле. Эми сиздин мындан аркы кадамыңыз кандай болот? Сотко кайрыласызбы же БШКга кайрыласызбы? Мен азыр силерден кийин эле БШК 11:30-да барып калам дедим. Эфирден кийин эле БШКга барам. Анткени тизмени бүгүнгө чейин мен толук көргөн жокмун. Бир. Экинчиден болсо мен чындыкты ошо издеп көрөйүн деп атам. Анткени шайлоо жөнүндө кодексинин 61-ci беренелеринде жазылып турат. Ар бир саясий партия Борбор шайлоо комиссияга курултай бекиткен тизмени өткөрөт деп. А бул жерде болсо мен талап кылгам, кайра эле айтып кетейин жана кычык суроо бергендерге, чычалагандарга. Мен ошол тизмени талап кылып атам. Алар эмес, алар талап кылыш керек бүтүн Кыргызстан мүчөлөрү. Мен талап кылып атам бүтүн Кыргызстандын мүчөсү эмес, бирок тизмем кетип аткан. Эгерде сиз кайра ошол сот тарабынан утуп, айтор бүтүн Кыргызстандын катарына барып калсаңыз, алар менен чогуу иштешип кете бересиз. Эч ким менен мен бүгүнкүчө айтам, мен сөз чыгарып салышпайт карындашым. Турсунбай Бакир уулу партиядан чыгып кетти, тизмеден чыгып кетти. Мен чыккан жокмун. Дагы бир жолу айтам, мен чыгыш үчүн Эрк партиясынын чечими керек. Бүтүн Кыргызстан чыгып кетти. Андай чечим болгон жок. Мен кайра айтып атам. Эгерде партиянын лидери курултайдын чечимине баш ийип, мыйзамга баш ийип, тизмеде кайра курултай бекиткен тизмени берсе, мен бүгүнкү иштеген даярмын. Азыр мен тизмеде жок, кантип иштеймин бүтүн Кыргызстанга? Жок мен тизмеде. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жана бүтүн Кыргызстан менен талапкер болуп баратып, тизмеден алынып калган Турсунбай Бакир уулу менен маектештик. Сиздер менен азыр болсо биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.